Assalamu alaikum dostlar. Бүгін 27 апрель. Таң атып баратат, уже saat 6 oldu. Biz hazır şu Bişkek'ten özümüzün ayılımızga jönödük Kızıluranga. Asır ezelden hazır deleten, aradandın ayıl bulağı. Alsa eken dep eldin murasın, ara tene tilip turabı. Aylımda ata saltı begele, aylanam tolu asıl gebele. Ardayım bargım gelet tezile, balalığım balgam alıp koygon sımal sezile. Tanım al, talu sezim gelet bir uvak, düğün çögüm dayar zamat tan ertesi yoldu varap. Talayımdın tamirine, tarıхымдын taң sırına. Talayımdın tamirine, tarıхымдын taң sırına. Ekobüz bir çoğun oygon ayıl, esimde kaldı tübülük dayım. Balalık gezge düşüp ayıldı, aylan aylı kurbulardı çoğultup barıp, dastorpon alıp, odundu jarıp. Жаңырсын айылдын сонун ырлары, шараккан булагы жүрөгө дарып. Баралы айылга тажатса шарым, жандырып жайлоодо жаштыктын шамын. Алабы жүрөктөр бир аз жашарып, алабы жүрөктөр бир аз жашарып. Ааламга жол айылдан өтөт, унутпай сактаймын мен аны эсте. Сагынып айылды кучактап бекем, дүйүнчөгүм алып айылга кетем. Talayımdın tamirine, tarıхымдын taң sırına. Talayımdın tamirine, tarıхымдын taң sırına. Talayımdın tamirine, tarıхымдын taң sırına. Кызылуран айылы Орток Бөксө тоосунун түптө жайгашкан Үчтерек айыл өкмөтүнүн курамына кирет. Деңиз деңгээлинен 1400 метр бийиктикте жайгашкан. Калкынын саны 3100 адам түзөт. Жалпысынан айылда 2 орто мектеп, 5 мечит, маданият үйү, бала бакчасы бар. Токтоглу районунан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айыл ичинде ар кандай аталыштагы жерлер бар. Айылдын борбордук бөлүгүн көчөдө атап койсок, ылдыйкы бөлүгү Кара Кечүү, жогору жагы Бегиш, оң тарапта Бостектир, Сөгөт, Кочкор ата аталышындагы жерлер бар. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толы үйүбүз. Айлан айыл, менин айылым, түбөлүк сакала сүйүүбүз. Саламатсыздар. Мен ошол Кызылуран айылдын айыл башчысымын. Үчтерек айыл өкмөтүнө карайбыз, Токтогул району. Эми биздин айылда азыр убакта мынагындай бир чоң жумуш жүрүп атат. Таза суу программасы боюнча. Бул деген баягы Ислам банкы каржылаган 69 миллион 154 миңге ошол Победа деген компания утуп келиптир. Кадимки Кудай кааласа техникалары, башкалары бүт жакшылап экен. Элдик көзөмөл дегенде да уюштурганбыз. Айыл башчы катары мен өзүм дагы контролдоп дегендей иш кылып атабыз. Биздин айылда бул өтө чоң, ошо кылымдын курулушу дейбизби, биздин айылда бул өтө чоң эме да. 70, почти 70 миллион сомдук иш болуп атат да. 84-жылы курулган могу таза суу эме түтүгүчү, сайыз багында. Ошого чейин азыркыга чейин кандай десем, ремонт кылып, жол болсо козура чөтөп туруп, бирөөнү иштетип, бирөө эптеп ичип келатабыз да, пайдаланып келатабыз. Ama ötele muhtaç bolçuk, buyursa mınaka bıyılkı жылы ушул фирма келип, жол болсо İslam Bankынан жаңында акча алып
Мен айтып қойышым керек, біздің ағабыз Осман ағабыз ошол биздин айылга депутат болчогунда ушул киргизип, ошо проектинечи. Ошонун аркасында менен Кудай кааласа иштер жүрүшүп атат. Арзымат уулу Бекназар 1881-жылы туулуп, 1953-жылы дүйнөдөн кайткан. 30-жылдары Токтогул райондук театрында иштеген. Ал канаттуулардын жана жаныбарлардын үнүн дал өзүндөй кылып туурай алган. Бекназар Куудул, белгилүү төкмө акын, комузчу, обончу Токтогул акынын шакирттеринин бири болгон. Куудул Бекназар атабыздын бул жашоодогу кайталангыс талантын муундан муунга жомок кылышып, айтып түгөтө алышпайт. Мен айтылуу кыргыз элине таанымал Арзымат уулу Бекназардын чеберөсү болом. Бекназардан Апит Аманжан, Аманжандан Жакпек, Жакпектин баласы мен болом. Ушу Бекназар Куудул 1881-жылы ушу Кызыл Уран айылында бир жарык дүйнөгө келиптир. Өзү Бекназар атамдын жоруктарын эл айтып келет. Ошолордон бир аз сөз ала кетейин. Илгери Бекназар атам жөөгүлүк деп койчу экен. Апит деген баласы башкарма экен. Анан кийин бирөөнү айтат экен, "Эй, тигил эмени алып бербейсиңби" десе, "Койчу ата" деп анан ошентип коюшат экен. Бир күнү анан экөө наркы Артыкбай атабыздын үйүнөн мечит бар да, ошол жерде Артыкбай мечит. Атабыздын мечити Калпанын. Ошол жерден экөө анан кийин мелдеше кетишет экен элдин көзүнчө. Эгер балам сен менден ашып кетсең үйгө, ашып барсаң, мен сага келишкен жорго ат алып берем. Эгер мен жеңип калсам, сен мага мына жерде Соно деген кемпир бар, ошону алып бересиң дейт экен. 70-тен өтүп калган киши. Анан экөө мелдешип кетет экен, болуп турганда деп. Анан Бекназар атам жаш болсо баласы. Эми ушу чалдангантып кала берейин эми. Бир ата караса Бекназар атам артта келатат дейт, атам айтат. Артта келатат дейт, мен жүгүрүп келтем деп улам унутуп карасам, жүгүрүп ада эле жүгүрүп келатат дейт. Мен деле жүгүрүп кетем. Ошо биздин жанагы бурулушта ылдыйрактан барып өтө турган эме бар экен да. Суу жеп кетип аң болуп калыптыр да. Теги Апит атам ылдый жагынан кирет экен да, баласы чылдый жагынан кирип чыгат экен. Бекназар атам жүгүрүп келген момчу жардан секирип алып өтүп алып тургандан кийин кырга барып калат экен да. "О, балам, шашпай эле келе бер, мен бердим." Караса Бекназар атам алдыда кетип турат, улам артынан Апит атам карап келе бериптир да. Ошентип анан кийин сонунан кийин алган экен, алып берген экен теги баласычы, башкарма болуп турган. Ушундай бир кыйын киши болгон экен жөөгүлүк. Анан дагы чөп чапканда любой эле кишилерди көрдүрөбүз, жөөктөп чабабыз да. Бекназар атам чапканда чөптү тегерек кылып чапчу экен, чөө жөн эле тип-тикесине келип туруп калчу экен дейт. Ошону байлаганда атам Аманжан атам айтчу эле да, чоң атам. 15 бол чыкчу дейт, бир чөкөсүнөн дейт. Тип-тике турчу дейт. Кадимки чөп өсүп тургандай, тип-тикесинен туруп чапчу. Теги коргол постоянный келип калчу дейт, эшек минип. Досип корголчу. Ал дагы эме. Кокту болот, жери бар, анча-мынча сазы бар. Бу жерде бар бекен булардын Бекназар деген тазы бар деп эле кыйкырып деп келип калчу дейт. Ошо менен теги коңур өгүздөрдү кыдырып, Мишка сайды кыдырып, ошо жакта бир айга жоголуп кетчү дейт. Аппак барак тептери эсимде эжек эле
Саламатсыздарбы, урматтуу yurttuğanдар, айылдаштар. Номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби Жалал Абад областындагы Токтогул районунун Үчтүрөк айыл өкмөтүнө караштуу Кызылуран айылында Калиев көчөсүндө жайгашкан. Мектеп 1974 жылы 320 орундуу окуучуга ылайыкташ курулган. Имарат 2 кабаттуу. Мектепте жалпысынан 31 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 22-си айыл кишилер, 23-ü жогорку билимдүү, калганы атайын орто. Биздин мектебибиз Бекназар атабыздын атын алып жүрөт. Бекназар бул биздин айылыбыздын эң акылман спортсмен, мадани тармакта куудул адам болгон. Биз ошонун атын алып жүрөбүз, Бекназар атындагы мектеби. Жалпы райондук масштабта эң алдыңкы мектептердин катарына кирип калдык. Буюрса мына жеңил атлетика боюнча окуучуларыбыз жакшы ийгиликтерге жетишип, республикада дагы биринчи месттен алып атышат. Көрсөткүчтөр жакшы, Кудай буйруса. Бардык биздин негизги жамаатыбыз ынтымакта, бардык кадр менен мектеп камсыз болгон. Азыркы мезгилде эч кандай кадр, жетишсиз кадр жок. Бардыгыбыз предметтик мугалимдер, бардык кесипкөй мугалимдер эмгектенип жатышат. Коллективибизде ынтымак, ийгиликтер жакшы көп болуп атат. Буйруса мектебибиздин жалпы материалдык техникалык базасын жакшы чыңдап алдык десем болот. Мектепте ар кайсы инвестиция тартуу боюнча ар бир уюмдар менен иш алып бардык. Буу менен иштешип, мектептин ашканасын толук капиталдык ремонттон өткөрдүк. Бул дагы биздин балдар үчүн өтө жакшы иш болду. Балдар ысык тамак менен камсыз болду. 2016 жылы март айынан баштап балдарыбыз 1-чи класстан 4-чү класска чейин ысык тамак менен камсыз болуп жатат. Açtım gündülük defteri, ötkön gündü men esledim. Ah çirkin tonuk sezimder, kaydasın yaştık keslerim. Barakta bir defterin men yaştıktı istedim. Barağı bul ömürdün balalığı Бекназар атындагы орто мектептин 1-ден 4-кө чейинки окуучулары ысык тамак боюнча ысык тамак ичишет бул жерде. ООНдун немеси менен, каржылоосу менен ушундай уюштурулган. Күндө ар кандай тамактарды ичишет. Балдарга аябай жакшы шарт түзүлгөн. Жетекчилерибиз жакшы карашат. Мектебибиз жакшы. Ата-энелерибиз дагы өздөрүнүн салымын кошуп турушат. Колдорунан келгенинче берип турушат. Un менен, ет менен камсыздап турушат да. İstedim baragı bul ömürdün balalığım engsеdim. Barakta bir defterin men yaştıktı istedim. Baragı bul ömürdün balalığım engsеdim. Barakta bir defterin men yaştıktı istedim. Barağı bul ömürdün balalığım engsеdim. Barakta bir
Мен 1997-жылдан бери Бекназар атындагы жалпы билим берүүчү мектебинде баштагыч класстардын мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Билим берүү тармагында иштегениме 24 жылдын жүзү болуптур. Мен бул аралыкта баштагыч класстардан 4 классты азыркы окутуп аткан менен 5 классты бүтүрүптүрмүн. Азыркы окутуп жаткан балдарыма дагы билимдүү болушуна, ыймандуу болушуна, өлкөгө салымын кошкон эр азаматтардан болушуна тилектешмин. Ар дайым алдыңкы окуучулардан болуусун каалайм. Менин алгачкы бүтүрүүчүлөрүм жогорку окуу жайларды бүтүрүп, ар кимиси өз сүйгөн кесиптеринин ээлери болуп, ошол сүйгөн кесиби менен иш алып барып жатышат. Андан кийинки окуучуларым дагы студент, азыркы убакта көпчүлүгү студент болушту. Менин окуткан окуучуларым да олимпиадада алдыңкы орунду ээлеген дагы алдыңкы окуучуларым бар. Райондук олимпиадада, областтык олимпиадаларда алдыңкы орунду ээлеген көптөгөн окуучуларым бар. Азыркы окутуп жаткан окуучуларым кырдаалга байланыштуу онлайнга март 1-класста март айында онлайнга өттүк, аралыктан окутууга. Бул бизге аябай эле тескери таасирин тийгизди. Окуучулар үйдөн окутууда аябай эле кыйналышты. Окуучулар өз алдынча иштей албайт, анткени булар жаш курагы ошого туура келип калды. 1-класста 2 жарым жылдыктын 4 чейрегинде биз аралыктан окутууга өтүп кеттик. Биз деген 2 класстын 2 жарым жылдыгынан баштап мектепке келе баштадык. Ошол убакта дагы балдар аз убакыттын ичинде 3 чейректин жарымынан 4 чейректе окуган убакта дагы биз мурунку деңгээлге жетишибиз кыйын болуп жатат азыр. Анан балдарга кең келечек каалайм. Ар дайым ден соолуктары болсун. Кудайым оорусуркадан алыс кылсын. Анан дайыма билимдүү, илимдүү, жакшы окуучулардан болушуна тилектешмин. Саламатсыңарбы, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн эң жакшы күндөрдүн бири деп ойлойм. Анткени себеби менин биринчи бүтүрүүчү окуучум Шералиев Алтынбек бизге жакшы идея менен келип ушул видеого тартып жатат. Жана да булар менин экинчи бүтүрүүчүлөрүм. Мен бүтүрүүчүлөрүм менен сыймыктанам. Буйруса алдыда чоң-чоң бизге ийгилик турат. Орту деген Ортудан эң жакшы 250-245 деген балды алышыңарга тилектешмин. Ошон менен эле бизде абдан чоң сүйүнүчтөр бар. Быйыл буйруса менин окуучум Законбек кызы Сайкал ушул Жалал Абадтан республикадан 3-орунду алды. Ал эми дагы бир окуучум бар, ал Биримкулов Адилет.
бүгүн катыша албай калды. Ал бүгүн турнирге кетип, ошондуктан ал балам дагы республиканын чемпиону болду буюрса. Дагы да ийгиликтерди каалайм балдарым. Ушул алда келаткан чоң сынообуз бар. Мамлекеттик экзамен жана ЖРТ. ЖРТдан эң жогорку бал алышыңарга тилектешмин. Быйылкы окуу жылу 2020 жана 2021 окуу жылы биз үчүн, мен үчүн деги эле 11-класс 2003 үчүн аябай эле жемиштүү жылдардан болду деп эсептейм. Себеп дегенде биз бул жылы албан ийгиликтерге жетиштик. Республикадан 3-орун алдым. Мен абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле 25 майга аябай аз калды. Биздин жүрөктөрүбүз толкундап, бир жагынан сүйүнсөк, бир жагынан ыйлагыбыз келип турган учур. Себеп дегенде өзүңдүн бир тууганыңдай болуп калган классташтарың менен, апаңдай болуп калган эжең, үйүңдөй болуп калган мектебиң, айылың менен коштошуп кетүү бул биз үчүн аябай эле оорго туруп жатат. Ошондой эле алдыбызда жоопкерчиликтүү сынак турат. Бул ЖРТ сынагы. Биз бардыгыбыз бул сынакка аябай күч аракетибизди жумшап даярданып жатабыз. Биз келечекте эң чоң кесиптердин ээси болгон, адиси болгон мыкты инсандардан болуп чыгарыбызга тилектешмин. Кезек келип, мектептен 11-класс болуп, бүтүрүшүгө чейинге аз гана убакыттар калды, саналуу гана мүнөттөр. Жана алдыдагы жоопкерчиликтүү ЖРТ сынагыбыз күтүп турат. Ага болсо даярдыктар буйрса, аракет кылып атабыз, буйрса эң жакшы бал алууну үмүт кылабыз. Ошо эң биринчиден ушу бизде окуткан эжейибиз Нургүл эжейге ушунчалык терең ыраазычылык билдиребиз. Эжей биздин апабыз эле болуп калды. Классташтарым болсо менин бир тууганым болуп калды. Биз ушу буйрса классташтарыма да каалайм келечекте эң жакшы бир кесиптин каалаган тилектеринин максатына жетишине. Мен келечекте ушу туризм тармагына аркаласам деген ой болуп атат келечекте. Мынакей балдар билинбей эле убакыт өтөт, учкан куш экен, билинбей эле мынтип 11-класс болуп калдыңар. Аз эле убакыт калды, канаттыгыңарды күйлөп, мектеп менен коштошуп, ар кимиңер өз тагдырыңарды, өз жолуңарды мынакей өз алыңарча чече турган күнгө жеттиңер. Эмне дейм, алтын окуучуларым, менин алтындарым, мен баарыңарды жакшы көрөм. Силерди учат десе ушунчалык ичим ачып турат. Баарыңарга ак жол, жолуңар ачык болсун. Мынакей келе жаткан жакшы, мынакей ОРТга тапшырабыз деген окуучуларым отурасыңар, баарыңарга тең ОРТдан эң жогорку бал алып, жакшы окуу жайларга өтүшүңөргө тилектешмин. Калган балдарыма да ак жол, эмне ойлоп тилесеңер ошого жеткиле алтындарым. Жолуңар ачык болсун, силер да бир жакшы кесиптин ээси болгула, жакшы үй бүлөнүн ээси болгула. Кандай тилектерди кылсаңар дагы ошонун баарына жеткиле. Эң башкысы ден соолук болсун, анан өмүрүңөр узун болсун, менин алтын окуучуларым.
алдыга. Коло медаль күмүш менен жада калса алтын бар. Желбиреген кыргыз желегине бийик жарашат. Спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын. Кыргызында күрөш чыккан балмандардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба. Муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Уруп жарган бул өрүмдү спортчуларга арнагам. Жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Шеберине спорт түрүнүн ары көздөй жогору. Дагы бийиктерге жетип бийгиликте бололу. Ошондуктан өжөрүңдү элиң үчүн аяба. Биз силерге ишенерибизди билип алгыла. Талыкпагандар күнүгө өсүп келе жаткандар. Тың жигиттер бар болгула барыңар. Күндү түнү спортчу бала тер агыза машыккан. Күндү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Мен иштегениме быйыл 41 жыл болду. Ошо 41 жылдын ичинде дене тарбия сабагы боюнча Жалал Абадтан бүтүп келгем 80-жылы. Ошондон бери дене тарбия мугалими болуп Кызылуран айылындагы Бекназар атындагы орто мектепте мугалим болуп иштейм. Ошонун ичинде жакшы ийгиликтер болду. Райондордо масштабтагы спартакиадаларга жүзбөй катышып келебиз. Биздин мектеп ошо 80-жылдан бери дайыма 1-орун, 2-орун, 3-орундарды волейбол боюнча, күрөш боюнча алып жүрөбүз. Бүтүрүп адилет. Уже түштүк региону боюнча волейболдон курама командага катышып, татыктуу болуп ошол ойноп атат. Андан мурунку жылдарда дагы биздин жана Нооруз деген балабыз, андан мурунда Осмон дегенибиз ушу курама команданын эсебинде ойноп келип атышат. Биздин мектепте спортко бүт инвентарлар жетиштүү. 7-8ден 9 бар. Ар бир балага машыкканга. Залыбыз таза. Ушу бардыгын стандартка ылайыктуу. Биздин коллективде бардык мугалимдер үзүлүү эмгектенип атышат. Мен дагы ошо эмгегимди баалап 2002-жылы эл агартуунун отличнигин алгам. Волейболисттерибиз абдан жакшы чыгып атат. Кыргызстанда негизи волейбол улуттук оюн эле болуп калган. Мурдатан областка, республикага барып жүргөн окуучуларыбыз азыр бүтүрүүчү болуп чоң райондук масштабта, республикалык масштабта командаларда ойноп атышат. Ошондой эле Токтогул районунун биринчилигинде азыркы мезгилде волейбол боюнча Кызылуран айылынын командасы дайыма 1-месттен алып атышат. Ошону менен катар биздин агабыз Оспонбек Мамеджанович дагы көптөгөн көңүл бурат. Балдардын формасы менен камсыз кылып, ар кандай шарттарды түзүп берип атат. Оспонбек Мамеджановичке дагы терең ыраазычылык билдирсем, мектеп менен тыгыз байланышта. Кызылуран айылынын тургундары бир гана мал чарбачылыгы же болбосо дыйканчылык менен чектелбестен бал арысын багуунун жолдорун өздөштүрүп жатышат. Бал челектеги ар бир арынын өзүнүн кызматы бар. Улан Жайлообаевдин айтымында аба ырайы канчалык жылуу болсо ошончолук бал топтоо жакшы болот дейт. Аркалаган кесибин азектеген айыл тургуну бал челек кармоонун сырлары менен бөлүштү. Ар челек менен иш кылганыма Кудай кааласа быйыл 5-жылдын 100 болуп баратат. Быйыл жаз кечирээк келип, чаяндар слабыраак болуп атат. 2 күн мурун салдым эле, мына рамканы коштум эле. Азыр мына ичине бүт текши личинкасын чыштап коюптур. Бул өзү чакпайт. Анан мындан чочубаш керек да. Бул азыр өзү мындай күн ысыкта эмеге чыгып кетет ишке. Анан ичинде жумуш айырлар гана калат, анан эме калат мында. Жаңы чыгып келаткан чаяндар болот. Мынакей туугандар. Мына энелик мына матка деп коебуз мынакей. Мына куйругу узун мына. Мына көрүнүп атабы? Сага мынакей. Берки чаяндардан өзгөчөлөнүп турат. Мынакей куйругу узун, мынакей нол болот. Булар рабочий чаяндар. Мына жаңы чаяндар мынакей. Бул күнүгө 1000ден личинка тиштайт, 1000ден өлүп турат.
10 күндө бир карап турабыз ушинтип. Жемин көбөй эмес кандай болуп атат. Бул ичи көбөйүп кете турган болсо урой деп коет, уройлоп сыртка чыгып кетет. Ошон үчүн карап убак саат менен мында жаңы кошконбуз мынакей. Толо личинка полный текст иштеп коюптур. 4 ящик менен баштагам. Азыр буюрса жакшы 30-35 семьям чыкты. Сезонго 50-60 чыгып калат буюрса Кудай кааласа. Гүл кууп кыдырабыз. Өзгөрүш дел мага жетегенге алып кетебиз. Күн ысыганда. Күн салкын, былтыр салкын болду, эч жака чыкпады, ушул жерде гана болду. 2 ящиктен бирден бачок алдым да. Килограммга айлантканда 35 килограммдан. Бириси ошон 17, 16, 17 килограммдан эме берди. Кышкысын жемин көбүрөөк калтырыш керек. Тартып атканда аны убак саат менен дарылап коюш керек. Варатоз деген немеси болот. Кинелес ушундай оорулар болуп турат. Ошону убак саат менен дарылап карап койсо мындай кылган кишиге жеңил окат да бул. Бирок бир эмеси бар. Эл иштеп атканда уктайсың. Эл уктап атканда жумуш кыласың мунуку. Мунуку ушундай болот. Себеп дегенде эртең менен саат 11ден баштап кечки 5ке чейин иштейсиң. Иштесе болот күн ысыганда. Күн салкында иштегенге болбойт. Бул напат болгон учурда бир түтүндөн качат. Адамга напат кылганда анан бир сууга кирип гана каласың да. 3 терек кылымдардан кылымга жашап келет. Кандай адам, кандай максатта тиккен белгисиз. 3 теректин түбүнөн көк ташка тунук булактын суу сагат. Үстү жагынан көрүстөндөр орун алган. Азыркы учурда жанында мечит да салынган.